Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala khayri halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Бүгінгі сабақ намаз оқудан қайтарылған уақыттар туралы. Автор айтып жатады: "Ва ауқатун нахи анин навафилил мутлақа." Жалпы нафил намаздардан қайтарылған уақыттар. Бірінші айтты: "Минал фajri ila an tartafi'a ash-shamsu qayda ar-rumh." Бірінші уақыт бұл бамдаттың уақытысынан баштап күн найза бойы көтерілгенге чейин деді. Бұл жерде бұл алым екі уақытты бири-бирине киргизип койду. Себеби башка алымдар айырмалайды. Биринчиси бамдаттан күн чыкканга чейин дагы нафил намаздарга кайтарылган уақыт. Анан күн чыгып баштагандан баштап күн найза бойы көтерилгенге чейин. Ошондо бул биринчисинде эки кайтарылган уақытты эскерди. Андан кийин айтты: "Ва мин салатил асри илал гуруб." Аср уақытысынан баштап, аср намазынан баштап күн батканга чейин деди. Бул жерде дагы эки уақытты айтты, эскерди. Бир уақыттын ичинде эки уақытты камтып айтты. Биринчиси ошол аср уақыттан кийин, жалпы аср намазынан кийин жалпы эле кайтарылган уақыт нафил намаздар окууда. Экинчиси болсо күн батып аткан кезде. Бул ушул эки уақыт кайтарылган. Себеби ал экөөнүн өкүмү башка-башка. Асырдан кийин окуган башкача өкүм, андан кийин күн батып аткан кезинде өзүнчө анын өкүмү бар. Ошол себептен бул эки уақыт болуп эсептелет. Üçüncüsü aytat: "Wa min qiyamish shamsi fi kabadis samai ila an tazul." Üçüncüsü bu күн так ортого келгенде, асмандын ортосуна келгенде, күн батыш тарапка ооганга чейин, бир аз ооп баштаганга чейин кайтарылган уақыт. Демек, ушул 5 уақыт нафил намаздарды окуудан кайтарылган уақыттар. Бул алым ушул жерге чейин ушул кайтарылган уақыттарды кыскача эскерип айтты. Далилдерин эскерген жок, кыскача эле айтып койду. Себеби бул китебине кыскача жаңы баштоочуга үйрөтүү максатында жазган китеп. Эми бул жерде кээ бир маселелерди эскерип өтөбүз, жана ошондой эле бул айтылган маселелердин далилдерин эскерип өтөбүз. Биринчи уақыт бамдат намазынан кийин деп айтты. Буга далил Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Сахih Муслимде келген хадисте айтат: "Ла салата ба'дал фажри хатта татлу'a аш-шамс." Бамдат намазынан кийин күн чыкканга чейин намаз окулбайт деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муслимде келген хадисте айтты. Андан кийинки маселе кайтарылган уақыт. Кайтарылган биринчи уақыт бул бамдат уақытысынан кирүүсүнөн эмес, бамдат намазын окулгандан кийин башталат. Мисал үчүн, бир адам бамдат таң кирди дейли. Таң киргенден кийин бамдатты бир аз кечиктирип окуган болсо, анда бамдат окуганга чейин нафил намаз окуса боло берет. Бирок бул алымдардын арасында талаш болгон маселелерден. Негизи туурараак ой ошол кайтарылган уақыт бамдат намазды окугандан кийин башталат. Эгерде бир адам бамдатты биринчи уақытысында окуган болсо, ал адам үчүн күн чыкканга чейин нафил намаз окуган болбойт. Буга далил эмне? Ошол уақытысы, кайтарылган уақытысы намазга байланыштуу экендигине далил эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла салата ба'да салатил фажр." Бамдат намаздан кийин деп намазга байланыштырып айтты. Намаздан кийин намаз жок деп. Бамдаттын уақытысынан деп айткан жок. Таң киргенден баштап деп айткан жок. Не бамдат намазынан баштап деди. Демек, эгерде эртерээк бамдат намазын окуган болсо биринчи уақытысында, ал адам күн чыкканга чейин нафил намаз окуса болбойт. Жана ошондой эле бир адам кечигирээк окуган болсо, бир аз намазды кечиктирип окуган болсо, анда ага чейин нафил намаздарды окуса болот. Экинчи далил Айша энебиз жана Ибн Зубайр деген, Абдуллах ибн Зубайр деген сахаба, эки сахабадан келет. Алар бамдат киргенден кийин, бамдаттан таң киргенден кийин түнкү намазыны окушкан. Мындайча айтканда, витерди же болбосо тахажжуд намазыны бамдат киргенден кийин дагы окушкан. Демек, ошол бамдаттын убактысы киргенден кийин деле фарыз фажрды окуганга чейин нафил намаздарды окуса болот экендигине далил болот. Андан кийинки экинчи уақыт эмне? Бул күн чыгып баштаганда окуган уақыт. Мындан кайтарылган уақыт дедик. Күн чыгып атканда намаз окуудан кайтарылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бухари Муслимде келген хадисте айтат: "Ла тахарру би салатикум тулу'a аш-шамс." Силер күн чыгып аткан кезде намаз окууга аракеттенбегиле. Күн чыгып аткан кезде. "Вала гурубиха", жана ошондой эле күн батып аткан кезде дагы деди. Бул күн чыгып атканда намаз окулган бул арам болуп эсептелинет.
Бул арам экендигинде аалымдардын арасында талашсыз болгон эжма маселелерден. Күн чыгып аткан кезде өзгөчө ошо күн чыгып баштаганда. Качанга чейин? Кайда румхин дейт. Ошол найза бою көтөрүлгөнгө чейин деди. Эми бул найза бою экендигине далил жок, бирок сахабалардан келген. Сахабалардан эмне? Нахла ошол корма дарагынын өлчөмүндө деп өлчөшкөн. Ошол нерсени аалымдар ченешип канча болот дегенде, кээ бирлер айтат 1 метр же болбосо 1,5, кээ бирлер 2 метр дейт. Ошондо күн эми чыгып баштаганда 15 мүнөт. Чыгып баштагандан кийин 15 мүнөт күтүп турсаңыз, ошондо ошол бою көтөрүлөт. 15 мүнөттө найза бою же болбосо 1,5 метр, 2 метрге чейин чыгып жылат. Ошондон баштап окуса болот. Демек күн чыгып баштагандан баштап, эми чыгып баштагандан баштап 15 мүнөткө чейин күтө туруш керек. Ошол убакытта намаз окуш керек. Ал убакытта эмне? Намаз кайтарылган. Ал убакытта окусаңыз күнөөкөр болосуз, арам болгон убакыттардан. Үчүнчү убакытты ва инда қиямиха хатта тазул. Үчүнчү убакыт бул күн так ортого келгенде. Асмандын так ортосуна келген болсо, ошол ооп баштаганда, бир аз ооп баштаганга чейин намаз окулбайт. Мындайча айтканда, батыш жака бир аз жылып баштаганга чейин. Буга далил эмне? Сахабалар айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизди 3 убакытта намаз окуудан кайтарган дейт. Ал кайсы убакыт? Ошо күн чыгып атканда, жана күн батып атканда, жана күн ортосуна келгенде деп айтты. Бирок бул жерде маселе, бул убакыт өтө кыска убакыт. Кээ бир аалымдар жада калса, Фатиханы окуганга чейинки убакыт деген. Анткени күн ортодо көп турбайт. Ортого келип туруп, жылып баштаганда эле ал кетет. Демек ал өтө кыска убакыт. Кээ бир аалымдар 10 мүнөт деп айтышкан, кээ биркилер 5 мүнөт, ошондой кыска убакыттын ичинде өтүп кете турган убакыт. Андан кийинки маселе, ушул өзгөчө чак түштө намаз окуу жума күнү бул кайтарылган убакыт болуп эсептелинбейт. Башка күндөрү кайтарылган, бирок жума күнү, өзгөчө жума күнү ошол убакытта дагы намаз окуса боло берет. Буга эмне далил? Буга сахабалардын кылган иштери. Табииндер айтат, сахабалар ошол жума күнү күн көтөрүлгөндөн баштап мешитке барышып, имам хутбага чыкканга чейин көп нафил окушат эле дейт. Абдулла ибн Умардан келген жана ошондой эле башка сахабалардан дагы келген, ошол жума күнү имам хутбага чыкканга чейин окуй берчү. Имам негизи хутбага качан чыгат? Ошол убактысы киргенде, жуманын убактысы киргенде, күн ооганда чыгат. Демек алар күн так ортого келгенде дагы окушкан. Андан кийинки убакыт бул асырдан кийинки убакыт. Асырдан кийинки убакыт дагы нафил намаз окуса болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ла салата ба'да салатил асри хатта тагруба аш-шамс." Асыр намазынан кийин намаз жок, качан күн батканга чейин деди. Бул асырдан кийинки убакыттагы жанагы баамдатка окшоп, асыр намазына байланыштуу. Асырдын убактысы кирүүсү менен эмес, кимде ким асырды окуган болсо, ал үчүн андан кийин нафил окуу тыюу салынган убакыттардан. Ал эми асыр окуй керек болсо, асырга чейин нафил окуса болот. Анткени бул хадисте дагы ла салата ба'да салатил асри. Асыр намазынан кийин деп намазга байланыштырып айтып жатат. Андан кийинки 5-чи убакыт болсо, бул күн батып атканда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана жогоруда эскерилген хадисте ла тахарру би салатикум тулу'у аш-шамси ва ла гурубиха. Силер намазыңарды күн чыгып атканда жана күн батып атканда окугула деди. Күн батып атканда окугандагы бул намаз окуудагы арам болгон маселелерден. Арам экендигинде аалымдардын арасында талашсыз болгон, ижма болгон маселелерден. Демек бизде 5 убакыт болду. Баамдат намазынан кийин, жана ошондой эле күн чыгып атканда, жана ошондой эле күн так ортого келгенде, андан кийин асыр намазынан кийин, андан кийин күн батып атканда. Эми ушул 5 убакыттын экөөсүндө намаз окуу арам. Күн чыгып атканда жана күн батып аткан кезде намаз окуган бул арам. Ал эми калган үчөөсүндө окуу бул макрух. Арам эмес, макрух. Эгерде окуса бул макрух болот, окуган болсо күнөөкөр болбойт. Буга эмне далил десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ла тахарру би салатикум тулу'у аш-шамси ва ла гурубиха." Силер күн чыгып атканда жана күн батып атканда намаз окугула деп кайтарды. Бул хадистен тескери түшүнүү, мафхумул мухалафа деп коет, тескери түшүнүүгө эмне? Андан башка убакытта окуса болот экен деген. Жана ошондой эле Ибн Умар радыйаллаху анху ушул эки убакытта кайтарчу сахаба. Жана ошондой эле табииндерден Ибн Сирин деген
алым ушул 5 убакыт кайтарылган убакыт, бирок экөөсү арам, үчөөсүндө макрух деп айтты. Биз ушул далилдерди ошол сахабалар, табииндер кандай түшүнсө, ошондой түшүнүшүбүз керек. Бул жерге чейин ушул кайтарылган убакыттар айтылып бүттү. Кайсы убакытта кайтарылган жана ошондой эле кайсы убакыттарда окуса макрух болот, кайсы убакыттарда окуса арам болот экендиги. Эми бул кезде ушул кайтарылган убакыттарда такыр намаз окуса болбойбу деген суроого жооп алымдар арасында бул талаш маселе. Кээ бир алымдар такыр эле намаз окуса болбойт десе, кээ бир алымдар кандай намаздарды окуса, кээ бир намаздарды окуса болот дейт. Ал намаздар кандай дегенде заватул асбаб деп коет. Бир себепке байланышкан намаздар. Бир себепке байланган намаздарды окуса болот. Эми ошол себепке байланган намаздардын майниси кандай, кайсы нерселер себепке байланган болот дегенде эки майында келет. Биринчиси болсо, ошол себеби кетип калат. Мындайча айтканда, ошол убакытта окуп калбаса, ошол намаздын себеби кетип калат. Мисалы үчүн, мындан мурун күн тутулганда, ай тутулганда окулуучу намаздарды окуп өткөнбүз мурунку бөлүмдөрдө. Ошол кезде күн тутулуп калса, ай тутулуп калса, анда намаз окуй бересиң. Анткени ал ошол кезде окубасаң, ал себеп кетет, ачылып кетиши мүмкүн. Ошол себептен, ошондой себепке байланышкан болсо, ошол себеби кетип кала турган болсо, же болбосо мешитке кирдиң, мешитке кирген болсоң, отурбашың керек, тахиятул масжид окумайынча, мешит менен саламдашуу намазын окумайынча. Анда дагы күтүп турсаң, ал себеби кетет. Кечке тура албайсың. Ал дагы бир себепке байланышкан намаздардан. Ошон үчүн ал жерде дагы тахиятул масжид окулат. Ал эми экинчи нерсе болсо, себеби кетип калбайт, бирок ошол намазды эртелетип окуган жакшыраак. Мындайча айтканда, кайсы бир намазды эртелетип окуган болсо, жакшы болуп атса, анда ошондой убакыттарда, кайтарылган убакыттарда окуса болот деп айтат. Мисалы үчүн, таваф кылгандан кийин 2 рекет намаз окуш керек. Бирөө асырдан кийин тавафын бүтүп калган болсо, 2 рекет таваф намазы бул нафил намаздарга кирет. Аны шамга чейин күтүп отуруп, анан саи кыл деп айтпайсың. Ал эртелетип окуп, эртерээк саисин кылган жакшы. Ошол себептен ал дагы себепке байланышкан болгон үчүн ал дагы ошол таваф намазын окуса болот. Демек, ушул жалпысынан ушундай эреже, кайсы бир намаз бир себепке байланышкан болсо, ошол себеп кетип калыш коркунучу болгон болсо, же болбосо ошол намазды эртерээк окуган жакшыраак болгон болсо, ошондой намаздарды окуса болот деп айтышат алымдар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Я бани Абдуманнаф ла тамнау ахадан." Хадисте айтат: "О бани Абдуманнаф", ошол бир арабтардын урусуну. Кайсы бир адам ушул Кабаны таваф кылып, намаз окуйм деген болсо, кайсы убакытта болбосун, намаз окуйм десе, аны намаздан тыйбагыла деди. Демек, бул жерде ошол таваф намазына жеке хадис келип атат. Ушул сыяктуу хадистерден алымдар бир себепке байланыштуу намаздарды окуса болот экендигине далил алышкан. Андан кийин алымдар кээ бир намаздарды жеке эскерип, далилдерин алып келип, эскерген намаздар бар. Мисалы үчүн, биринчиден иадатул жамаа. Бир адам өзү жеке намазды, фарыз намазды окуп алган болсо, мисалы үчүн асырды окуп алды. Андан кийин жамааттан мурда эле окуп алган болсо, жамаат башталып калган болсо, жамаат менен кайра окуу ал үчүн нафил болот. Ал кайра окуса болот. Ошол нафил болсо да кайра окуса болот. Жана ошондой эле бамдатта дагы үйүндө окуп алган болсо, караса мечитте жамаат окулуп атат. Барып мечитке кошулуп окуса болот. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Минада намаз окуганда 2 киши келип күтүп турушат. Отуруп турушат намаз окуп бүтүшүнө. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Силер неге биз менен кошо намаз окубадыңар?" дейт. Алар айтты: "Биз үйүбүздө окуп келдик эле" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Фала тафала", силер андай кылбагыла дейт. Силер үйүңөрдө окуган болсоңор деле, имам намаз окуп аткан болсо, кошулуп окуй бергиле. Ал силер үчүн нафил намазы болот деди. Бул бамдат намазыга айтылып атат. Демек, бамдат намазынан кийин дагы ушундай бир жамаат кайталоо же бир себеп менен байланышкан намаздар болсо, окуса болот экендигине далил болот. Жана ошондой эле жаназа намазыны айтышат алымдар. Жаназа намазы дагы ошол себепке байланыштуу. Жана жаназаны эртерээк койгон бул сүннөт, эртелетүү. Ошол себептен жаназа намазын дагы окуса болот. Тахиятул масжидди окуса болот. Жана ошондой эле бир адамда бир иш болуп атса, чече албай жатса, истихара окуш керек болуп атса, ал үчүн да истихара окуса болот. Жалпысынан ушу себепке байланган намаздарды окуса болот. Жана ошондой эле бир адам зухурдун сүннөттөрүнү же болсо кайсы намаздын болсо дагы сүннөттөрүнү унутуп калды. Асырдан кийин ал үчүн
окуса болот. Мисалы үчүн зухурдун сүннөтүн унутуп калган болсо, калып кеткен болсо, асырдан кийин казасын окуса болот. Буга далил дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам асырдан кийин зухурдун сүннөтүн окуган. Акырында натыйжасында ошол кайтарылган 5 убакытта 5 убакыттын 2-өсү арам, күн чыгып атканда, күн батып атканда жана 3-өсү макрух. Мындайча айтканда макрух деген себепсиз намаздарды деле окуса, намазы туура боло берет, бирок шариатта кайтарылган убакыттардан. Ал эми 2 убакытта окуган болсо, ал харам, ал намазы туура болбойт, күнөөкөр болот. Бирок ушул 5 убакытта тең жанакындай себепке байланыштуу намаздарды окуса боло берет. Ушул жерге чейин ушул кайтарылган убакытка байланыштуу негиздүү маселелер. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.